Assalamu alaikum urmatlı YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Qadamjay жаңылыктар YouTube kanalının katılışçıları. Amansızlarбы? Urmatlı YouTube görüşçüler. Men hazır Qadamjay rayonuna qarashli Isqaq bo'layotgan ayыл өкмөтүнүн Таштөбө участкасында турамын. Тагырагы Төркөчө, анан Жошук жолунда турамын. Бул жерде айрым энелердин көйгөйлүү маселеси бар экен. Көrak çoğulabız деп атат, бирок тилекке каршы азыр экөө болсо да ошо ачык эле биз эле айтып коелук деп тетиги кетип аткан энелерибиз жол коопсуздугу жана тротуар же болбосо жаш балдардын коопсуздугу тууралуу сүйлөп берейин деп чечишти. Ошону сиздер назарыңыздарга буруп койсоңуздар. Бул Таштөбө айылы, Орто Таштөбө дейбиз. Бул жерден көпчүлүк окуучулар ушул Төркөчө, анан Жошук, тетигиде Жошук мектеби, ошол жака мектепке барышат. Эми эжелердин маселесин угайлык. Биз мына чек аранын түнүгү жашайбыз. Жаш балдарыбыз окушка барат. Тротуарыбыз жок. Жолдон кыйынчылык менен өтүшөт. Шеттергече келип алып кетебиз жолдон. Шуларды оңдоп беришиңизди суранабыз. Биздин кайрылуубуздун себеби мына Өзбекстан чек арасында турабыз. Мына неберелерибиз, балдарыбыз мына Жошук мектебине барат. Мынанда көрүп турасыздар, тротуар жок. Мына сай. Анан мындан өткүчө коркобуз. Кандай болот экен, жол кадейбиз дагы айтсен жөнөтүп, тегиче дагы чыгып туруп. Анан мынандай барабыз да, туура барганда суу үлүш бар. Үлүштөн аккан суулар баягы неме болот да, жамгырларда анан үлүштөн аккан суулар улай көлчөк болот. Неберелерибиз ойноп, суу болот, жыгылып келет бирде. Карасаңыз ыйлап. Шуну бир карап чечип бериңиздер, суранабыз. Жеңе бул жерде тротуар жок болсо, мажбур мына көпүрүктөн өтөт да. Мажбур мына көпүрүктөн өтөт. Анан анча-мынча малы өтөт, мындан адамдар өтөт. Тар да, мына жол мынандай. Наракта көпүрүктөн өткөндөн кийин тротуар бар, а? Тротуар бар, эми тротуар болгон менен Жошуктун мынабы кайнап өткөндө ана тротуар ашып, балчыктар кетишип, жыгылып, тыгылып, дайбиттер кууп кыйналышып барат. Тротуарды бузуп туруп болсо мына пайнабарыкты көмүш керек дагы. Шуну асфальтка жакын кылса дагы болот. Энди мындай жасап неткендер өздөрү неме кылганда билсе болот кандай жолу менен. Азыр пайнап жок, тротуарыбызды суу басат дагы. Эки жак көлчөктөп, жолдо сууда кетишип келип атат балдар, кыздар, небелерибиз. Энди каттар башы тротуарыбыз сайыз малда болгон тротуар. Мына жакта пайнабарык бар. Илажы болсо ушул тротуарды маш пайнабарыкты көмүп, мына жака жылдырып пайнабарыкты жылдырсаңар болот шарты менен. Onu da özüңөр чечесиңер, иштегендер жолу менен. Мына пайнабарыкта чыгат дагы айтты, көлчөктөр бонеттер суу болот. Ошо мананда анан арыга жака жылдыратган тротуардын неберелерибиз жылдырса болсо керек. Неберелерибиз бетте баскысы келет да, анан жолго чыгып басат. Мына шуну коркобуз да. Ойлап туруп жака жылдырса да болсо керек. Чечип бериңиздер энди. Бул кайрылышыбыз. кырсык болгон учур болгон жок, а? Эч кандай. Кудай сактасын. Энди кырсык болбосун го. Кудай сактасын. Нарак, машина турган жер жөн эле чукур суулар агып жатат. Көлчөк, ошо еттер. Мана эрен дөң экен, машу эт каптыр да Союздун немеси, чек арасы. Неме? Тротуар. Жок, машина şu еттен ачыкты толтуруп, биякты неме кыса боло берет да пайнабарыгын жакасы. Мананы тротуарды өлгүржө жеткизип, бияктан кошуп койсун асфальтка, кеңири, эки машина кеңири кетет. Биягынын үлүштүн чекесинин ошол арык, пайнабарык болсо керек. Ошо элдерге айтып, şu өздөргө бөлүп берген адамдар өзү пайнабарыгын жакшылап чапсын дагы, маяктан түшсүн, муну оңдоп койсун. Болду. Пайнабарыктан тиректердеги суу өтпөй турган кылышып койсун. Мына пайнабарыктарга дагы теректерди эгишип, суу өтпөй турган коюпту, монеттер чукур чакып, мусоркана болуп жатат. Чындыгында эле мынакей. Тазаласа болобу энди өздөрү билет. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында көрдүңүздөр. Эжелерди айткан сөзү туура. Эми айыл өкмөтүбүздөн планга киргендир, чындыгында эле кирсе керек.
Быйылкы болгусо кийинге киргендир, бирок жаш балдардын кооптуу басып жүрүштөрү кооптуу. Ата-энелер бир окуучусу, нөлөбөй класстын окуучусу болсо дагы улоону оор кылып ошол жеткизип келген учурлар болуп атат. Туура маселени туура кабыл алып, көрүп койгонуңуздарга чоң рахмат. Бул жерде дагы көрүп чогулайын дегенге каршы өздөрүнүн чогулушу бар экен, ал жакка кетишти. Барыңыздарга тынчтык, амандык, үй бүлөңүздөргө сак болуңуздар, эсен аман болуңуздар.